Азыркы учурда коомубузда күндөн күнгө боору оорусу менен ооруп жаткан жарандарды көрүп жүрөк ооруйт. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондуна күнүгө 10дон ашык адам дал ушул боору оорусу менен кайрылууда. Алардын ичинде Жазгүл Турдубаева дагы бар. Жазгүл Турдубаева 1980-жылы Ош облусунун Кара Суу районунда жарык дүйнөгө келген. Жаштайынан эле ооруларга чалдыгып, бир нече операцияны баштан өткөзгөн. Ал эми азыркы учурда боор гепатити оорусу менен ооруп, тез аран ичинде боорун алмаштырбаса күндөн күнгө ден соолугу начарлап баратат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына бүгүнкү күндө биз ушул кайрымдуулук иштерин жүргүзүп келебиз. Баарыңыздарга маалым. Бүгүнкү күндө ушундай бир боор оорусу боюнча алышып, боор оорусу менен алышып аткан канчалаган бир туугандарыбыз бар. Ушундай өкүнүчтүүсү ошол алы жетпей, канчалаган чоң суммада акчалар керектелип, ошол дарыланууга каражаты жетпей, канчалаган карапайым эл карайлап жатат. Ошондой карапайым эл карайлап турганда бирибизге бирибиз кайрымдуу болойлу, боорукер мээримдүү болойлу. Эртеңкибизди билбеген алсыз инсандар биз бул жалганда жашап жатабыз. Ким кандай болбосун, кандай даражада болбосун, оору адамды тандап келбейт экен. Ажал адамды тандап келип албайт экен. Кудайдын буйругу менен. Бирок бул сыноо дүйнөсүндө балким биздин мекендештерибизге ушундай сыноолорду берип жатат. Ошол сыноого биз бир сын пикир менен карабастан, колдон келген жакшылыгыбызды жасап, жок дегенде жылуу сөзгө да муктаж болуп турган бир туугандарыбыз бар. Мына ошондой бир туугандарыбыздын катарын бүгүнкү күндө Жазгүл деген биздин ушу мекендешибиз, Ош шаарында туулуп өскөн бир тууганыбыз өтө кыйын акыбалда турат. Кыйналып бүгүн больницада жатат. Мына ошол бир тууганыбызга бүгүнкү күндөгү чогулган каражат, элден чогулган каражат бүгүнкү күндө $8.000 болду. Ушул мекендешибизге колуңуздардан келишинче, деги эле баарысына эле колуңуздан келишинче жардам берип, алып келип өзүбүздүн катарыбызга кошуп, жаныбызда болушун жараткан насип кылсын. Мен ойлойм, кайдыгер карабайт буну көргөн бир тууган сөзсүз жардамын берет деп ойлойм. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Азыр Индия борбор жериндебиз. Кудайым буйруса, Аллахтын буйругу менен ушул кыргыз элимни колдоосу менен кайрымдуу бол фондунун жетекчиси Азамат Байматов байкем өзү жетектеп келди. Аллахтын буйругу менен болду. Кыргыз элимдин колдоосу менен болду деп ойлоп турам да. Кудайым буйруса, кыргыз элим ушул Жазгүл карындашыбызга кайдыгер карабайлы. 1 сомдон болобу, 100 сомдон болобу, кайдыгер карабастан боорлош карындашыбыз болобу, инибиз болобу, апабыз болобу, атабыз болобу, 100 сомдон болобу, 1000 сомдон болобу, кыргыз эли негизи кайрымдуу элибизге ишенем да. Ошондуктан Кудайым буйруса, мен жакшымын. Ушул карындашымды да ойлоймун да. Ушул жакка жакшы болуп кетишинде көмөктөшүмүн, тилеймин. Кыргыз элиме кайдыгер карабайлы. Ушул карындашыбызга колдоо көрсөтөлү. Мына ушундай урматтуу бир туугандар, мамлекет тынчтыктагы бүгүнкү күндөгү абалы Кудайга шүгүр күн санап жакшырып келет. Кудайым жакшырып келатат. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Бизди бул ушул кыргыз кылып жараткандыгына, кыргыздардын ичинде мына ушул мусулман кылып жаратканына чексиз шүгүрлөр. Бирок бүгүнкү күндө ушул кайдыгер карабастан жапа турмак карапайым эл ушу бири-бирине кол сунуп келет. Келиңиздер ушундай ынтымагыбыз бекем болсун, катарыбыз кемебесин. Жазгүл Турдубаевага биринчи жолу ЛТР телеканалынын Турмуш табактары программасы жардам берүү иретинде биринчилерден болуп коомго алып чыккан. Кыргыз эли башка улуттардан кайрымдуулугу менен айырмаланып келет. Андыктан кайдыгер карабастан Жазгүл Турдубаевага колубуздан келген жардамыбызды берели.
Көптү көрсө көл болот дегендей, кел мекендешим, биргеликте сооп жолунда жардам берип калалы.